Пайғамбарымыз өзінің хадисінде «Мән ләм яшкурун нас, ләм яшкурулла» дейді. Ким адамдарға шүгір келтірбесе, ал Құдайға шүгір келтірбейді дейді да. Шоның үшін біз не қылышымыз керек? Адамдарға шүгір келтіргеніміз, менің оруыма, мысалы, ушул врач себептүү болды деп айтабыз да, анан ага рахмат айтабыз. Негизи шүгір келтирүүнүн, рахмат айтуунун түрлөрү көп. Мисалы, кандай шүкүр билисан деп коет. Бул тил менен рахмат айтуу. Тил менен айтуу. Анан бирөөнүн мээнетин мактайсың да, ырайчылыкка же. Анан ушул жерлерде мисалы жанагы шүгүр кылуу мененчи сабыр кылуу бар го. Экөөгө кимисине көп сооп берилет десе, алымдардын ортосунда мындай кичине неме кетет экен да. Ар түрлүү пикирлер айтылат. Анан адамга бале, ору сыркоолор сабыр дагы бөлүнөт. Жакшылыкка дагы сабыр кылышың керек, жамандыкка дагы сабыр кылышың керек да. Жакшылыкта неме болуп кетпешиң керек? Не деп? Көп кетпешиң керек, жамандыкта чөгүп кетпешиң керек да. Сабыр ошондуп эки жактан болот, бул да Куранда келген. Анан айтайын дегеним эмне болду? Бул жерде ошол жанагы балелер адамга дайым келе бербейт да. Кудай сактасын, кээде ошондой да болуп калат, сыноо. Дайым келе берет. Бирок мындай шүгүрсүздүк бул адамга секунд сайын келиши мүмкүн да. Мисалы азыр толтурабыз, эмне? Шүгүрсүздүктүн айынан биз немеде стресс, депрессия ошолда. Шүгүр кылганды билбей калдык да. Мисалы жеке мен өзүм деле айтайын да.